Биримдик шайлоо камылгасын баштады. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын айрым депутаттары Биримдик партиясы менен шайлоого бармак болду. Бул маалыматты саясий айдынга жаңыдан кошулуп жаткан партиянын жетекчилери, парламент депутаттары ырасташты. Буга чейин эле азыркы бийликке ыктаган саясатчылар Биримдик партиясын түзүп жатканы кабарланып келген. Жаңы партиянын дымагы кандай? Анын катарында кимдер бар? Жаңы партиянын дымагы Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Айнуру Алтыбаеванын айтымында Биримдик партиясын ал бир канча адам менен кошо 2000-жылдары негиздеген. 2010-жылы бул партиянын мүчөлөрү Фелик Искулов жетектеген Ар намыс партиясы менен парламенттик шайлоого барса, 2014-жылы Биримдиктин катарына Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Карганбек Самаков кошулган экен. Алтыбаева быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоого Биримдик партиясынын атынан катышуу ниети бар экенин айтты. Парламенттик шайлоого баралы деп жатабыз. Азыр биздин партияга кошулуу ниетин эч ким билдире элек. Эл арасында былтыртан бери эле Биримдик партиясына бийликке жакын адамдар топтолуп жатканы айтылып келген. Интернетте бул партияны шайлоого президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган ийниси Асылбек Жээнбеков баштап барат деген маалыматтар да болгон. Парламентте 120 депутат бар. Ар бир депутат кайсы партияга кошулаарын өзү чечет. Анын ичинен Асылбек Жээнбековдун да өз эрки. Ар кандай болушу мүмкүн. Балким бизге кошулушу мүмкүн. Бирок мен так жооп бере албайм. Бул суроону мага эмес, өзүнө бериш керек, деди Биримдик партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири экенин айткан парламент депутаты Айнуру Алтыбаева. Юстиция министрлигинин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Биримдик партиясынын төрагасы Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын дагы бир депутаты Марат Аманкулов. Ал партиянын шайлоого баруу ниети болгону менен шайлоонун алдын ала тизмеси түзүлө элек экенин белгиледи. Партияны жетектеп бер деп суранышты. Мен макул болдум. Шайлоого барабыз, бирок азырынча тизме түзүлө элек. Керек болсо тизмени түзүү боюнча талкуу да боло элек. Биримдиктин катарына КСДПнын дагы бир депутаты вице-спикер Аида Касымалиеванын кошулганы тууралуу маалымат болгон. Бирок аны Касымалиева өзү тактаган жок. Мен да интернеттен окуп калдым. Блогерлер жазып чыгышыптыр. Алар кайдан угуп жазышканын билбейм. Жеке булактардан алдык дешти. Бирок бул такталбаган маалымат. Азыр Жогорку кеңеште Биримдик партиясы жана анын тизмеси тууралуу сөз жок. Ал эми жеке өзүм тууралуу айтсам, чоң партиялар менен сүйлөшүүлөр болгон. Биз менен барсаң болот деген сунуштар болгон. Бирок мен аны конкреттүү сунуш деп айта албайм. Биримдиктин колдоочулары ким? Саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев бул партиянын артында Алтыбаева менен Аманкуловдон башка күчтөр бар деп эсептейт. Булардын артында дагы башка күчтөр бар. Шайлоо жакындаганда көмүскө башкаруучулар тизме чыгышы мүмкүн. Бизде ушул адат калбай койду да. Бийлик кайсы партияга артыкчылык берсе, ошол партия өтөт деп ошого жараша аракеттенишет. Бийлик реформаларды жүргүздүбү? Экономикада, социалдык тармакта өзгөрүүлөрдү жараттыбы? Ага карашпайт. Кыргызстанда парламенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтсө, быйыл октябрда болушу керек. Саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков бийликтин кайсы бир партияны сүрөшүү мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт. Мунун аркасы менен президент өлкөгө толук бийлик жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат, дейт Кадырбеков. Бул табигый көрүнүш да, буга таң калып кереги жок, деди ал. Бийликте турган адамдар, күчтөр өзүнүн бийлигин жөн бербейт. Парламенттик шайлоодо көпчүлүк добуш алган партия Кыргызстанды башкара турган күч болот. Ошондуктан алар жөн отуруп калбайт. Аларда каражат да бар, административдик ресурс да бар. Бийликтин партиясы кандай аталат? Кебанда эмес. Президенттин ою башка болсо да, анын тегерегиндеги адамдар колундагы бийликти жоготпош үчүн бир партия менен шайлоого барышы турган кеп. Балким дубль кылып, эки партия менен барышы да ыктымал. Убагында Атамбаев КСДП менен Кыргызстан партиясын сүрөгөндөй болушу мүмкүн. Буга чейин Бишкек ош шаардык кеңештериндеги шайлоодо жеңишке жетишкен Мекеним Кыргызстан партиясы да бийликке жакын күч катары сыпатталып, парламенттик шайлоого катышары айтылып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоону калыс өткөрүү убада берип келатат. Ал 2019-жылдын аягында берген басма сөз жыйынында бул убадасын кайталап, бардык саясий күчтөргө бирдей шарт түзүп берүүгө
колдон келишинче аракет кылаарын билдирген жайы бар. Ага учурда парламентте депутат болуп турган иниси Асылбек Жээнбеков менен кудасы Алиарбек Абжалиевди кийинки шайлоого катышпоого чакырасызбы деген суроо да берилгенде, ар бир адам өзү чечет. Мен бул маселе боюнча сүйлөшө элекмин. Алардын конституциялык укугун чектей албайм. Убактысы келгенде өздөрү чечет деген жооп кайтарган. Ыдыраган КСДП. Мыйзам боюнча президент эч кайсы партияга мүчө боло албайт. Сооронбай Жээнбеков президент болгонго чейин азыр кризисте турган КСДПнын мүчөсү болгон. Бул партия буга чейин азыркы президент Сооронбай Жээнбековду жактагандар жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогондор болуп экиге бөлүнүп кеткен. КСДПнын катарынан 2017 жылы чыгарылган Сагынбек Абдрахманов Атамбаевсыз КСДП кыймылын жетектеген. Кийин юстиция министрлиги Сагынбек Абдрахмановду КСДПнын лидери катары каттаган жана партиянын дареги да өзгөртүлгөн. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим катары баалап, юстиция министрин кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылышкан. Эки тарап соттошууга чейин жеткен. Партиянын ичиндеги жана тышындагы карама-каршылыктар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камалышы менен коштолду. Быйылкы парламенттик шайлоо акыркы 10-15 жылда саясий майданда күч болуп келе жаткан партиялар кризисте турган убакта өткөнү турат. Парламентте 38 депутаты бар КСДП буга чейин 2 бөлүнсө, эми 3-4кө ажыраганы белгилүү боло баштады. Бул Атамбаевга каршы турууда негизги күч болуп, кийин КСДПнын бир канатын жетектеп калган Сагынбек Абдрахмановду да капа кылгандай. КСДПнын арты менен келген партиялаштар башка жака кетип жатышканы аябай өкүнүштүү. Азыр биримде Кыргызстан партиясына кетерин айткандар толтура, деди ал. 21 январда КСДПнын Сагынбек Абдрахманов жетектеген бөлүгү Бишкектин Ала Тоо аянтында 2010 жылы 7 апрелде каза болгондорго Куран окутту. Абдрахманов бүгүн партиянын жыйынын өткөрөрүн айтып, парламенттеги КСДП фракциясынын депутаттары башка партияга өтүп кетип жатышканын сынга алды. Ал эми 2010 жылдан бери парламентте депутаттары бар Республика партиясынын мурунку лидери Өмүрбек Бабановдун саясаттан кеткенин жарыялашы менен шайлоого канчалык батыл киришери азырынча белгисиз. Кыргызстанда саясий бирикмелердин ичинен идеологиялык жактан салыштырмалуу туруктуу деп эсептелип келген Атамекен партиясынын ичиндеги жаракада жаңы жыл алдында ачыкка чыкты. Тагыраагы Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов партия лидери Өмүрбек Текебаев менен пикир келишпестиктигин жарыя кылып мандатын тапшырды. Анын үстүнө Текебаевге козголгон кылмыш иши боюнча чечим чыга элек болуп жатканы партиянын ишине таасирин тийгизген факторлордун бири болууда. Кыргызстанда 250дөй саясий партия бар. Юстиция министрлигинден каттоодон өткөн. 2019 жылы эле Кыргызстанда 14 жаңы саясий партия пайда болгон. Шайлоо 2020 акча эмес, акыл сапырылсын. 2020 жылы өтө турчу парламенттик шайлоо алдында добуш берүү эрежеси кандай өзгөргөнү жатат жана кайсы мыйзамдык демилге парламентте колдоо табышы мүмкүн. Жогорку кеңеште Исхак Масалиев менен Жанар Акаев парламенттик шайлоодо партияга гана эмес, партиялык тизмедеги ар бир талапкер үчүн добуш берүүнү сунуштап жатышат. Долбоордо азыркыдай эле бирдиктүү жалпы республикалык округтан талапкерлер көрсөтүлөт делет, бирок мандаттар партиялык тизмедеги иретине карабастан алган добушуна жараша бөлүштүрүлөт. Депутат Мирлан Бакировдун мыйзам долбоорунда деле партиялык шайлоо принциби сакталат, бирок тизмени түзүүдө аймактык өкүлчүлүк эске алынган. Эл өкүлү парламенттик шайлоодо өлкөнү 13 округга бөлүп, ар бир партия ошол округтан талапкерлерин көрсөтсө деген. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев өз мыйзамы менен парламентке жалаң олигархтардын келишине бөгөт коюлат деп жатат. Бул себепти шайлоого чукул пайда боло калган партиялардын шайлоого кое бербөө, үгүт маалында концерттерге чек коюуну сунуштоодо. Маанилүүсү, мыйзамда шайлоодо админ ресурсту колдонууга каршы конкреттүү механизмдер бар. Жыйынтыктап айтканда, депутаттар партиялык тизме менен добуш берүүдө мандаттар шайлоодон кийин болушунча калыс бөлүштүрүлсө деген идеяны сүрөп жатканы байкалат. Бирок БШКнын мурунку төрагасы Ишенбай Кадырбеков депутаттар бул жерде маселенин өзөгүнө тийбей жатат дейт.
Конституцияда эл партияны эмес, депутатты шайлайт деп жазылат. Биз тескерисинче конституциялык мыйзамдын негизинде депутаттарды эмес, партияларды шайлап атабыз. Эгерде биз ушуну өзгөртпөсөк, кайра эле бүгүнкүдөй абалга келебиз. Шайлоочуларга депутаттарды шайлоого мүмкүнчүлүк бериш керек. Ал эми пропорционалдык же мажоритардык система деген ал процедурный гана маселе, эсептөө маселеси эле. Жумушчу топтун сунушу. Ал арада президенттик аппарат жетектеген жумушчу топтун стратегиясы алкагында парламенттеги 25 депутат шайлоо тууралуу 7 мыйзамга толуктоолорду сунуштоодо. Алар: президент жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу, референдум өткөрүү тууралуу конституциялык мыйзамы, шайлоо комиссиялары жана референдум өткөрүү тууралуу, жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тууралуу, Борбор кала макамы тууралуу, Ош шаарынын макамы тууралуу. Жумушчу топтун стратегиясына ылайык иш алып барып жаткан депутаттар Алмазбек Эргешев жана Абдыбахап Нурбаев парламенттик шайлоого тийиштүү маанилүү төмөнкү сунуштар менен чыгууда. Эргешевдин долбоору талапкердин шайлоо өнөктүгүнө кеткен каражаты тыкыр текшерүүнү карайт. Анонимдик демилге деген түшүнүк кирүүдө. Ал боюнча атын атагысы келбеген жарандар шайлоо фондусуна акча бере албайт. Шайлоо күрөөсү боюнча президенттик шайлоонукун 2 миллион сомго, партиялардын фондусун 5 миллиондон 3 миллион сомго чейин түшүрүү каралган.